Президенттин берген убадалары аткарылууда. Мындай пикирин саясаттануучу Марс Сариев массалык маалымат каражаттарынын бирине билдирген. Анын айтымында Садыр Жапаров кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктап жатып, алдыдагы 5 жылда бийлик ар бир кыргыз жаранына сапаттуу билим жана татыктуу жашоону камсыздай турганын белгиледи. Ошол эле учурда саясаттануучу былтыр Кыргызстан бюджетти жабуу үчүн 350 миллион доллар карыз алган болсо, быйыл бир да тыйын карыз алган жок. Эң башкысы бийлик пенсия жана жүлүк пулду көбөйтүп жатат. Бул боюнча президенттин тиешелүү жарлыктары чыкты, деди Марс Сариев. Саясаттануучунун айтымында президент өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо, аскердик техниканы жана курал-жарактарды мүмкүн болушунча тезирээк толуктоо, биздин куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн даярдыгын жогорулатуу, чакан жана орто бизнести колдоо, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн ченемдерин төмөндөтүү боюнча да жакшы ойлорун айтты. Мисалы 15 жумушчу орун түзгөн ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрү 17%дан 4%га чейин төмөндөтүлөт. Президент кызматка киришкенде берген убадалары аткарылууда. Менин оюмча, эгер тышкы таасир тоскоолдук кылбаса, мен Ооганстандагы туруксуздукту айткым келет. Анда Кыргызстандын чындыгында алдыдагы 5 жылда элдин жашоо шартын жогорулатууга жакшы аракеттер көрүлөт, деп белгиледи саясаттануучу Марс Сариев.